билим берүү тармагынын профсоюзуна берсеңиздер. Профсоюздар 30 жыл бою миллиарддаган, триллиондогон сомдорду жеп коюшуптур. 30 жыл бою миллиарддаган сомдорду сол чөнтөккө кымырган профсоюздардын аракеттери учурдун каш кайган ачуу чындыгы. Бул боюнча мамлекет башчысы Садыр Жапаров кайрадан эске салды. Нукат районунда өткөн эл менен жолугушууда жергиликтүү жашоочулардын суроолоруна жооп берип жатып, аталган уюмдун тарыхына кайрылып, учурдагы иштерге токтолду. Чыңгараев деген пионер лагерь болгон, бул 70-жылдар курулган. Ошол мезгилде айыл чарба министерствосунун профсоюзуна карайт экен эле. Азыркы күндө эме болуп турат да, кароосуз болуп, кыскасы өтө начар акыбалда. Ошону билим берүү тармагынын профсоюзуна берсеңиздер, биз өзүбүз бюджетибизден ремонт кылып, сонун ишке киргизип алабыз. Кимге дейсиз? Профсоюзга дейсиз? Ооба, биздин билим берүүсүнө. Айыл чарбадан билим берүүгө өткөрүп бериңиздер. Көрдүк го, союз чачыргандай 30 жыл. Ошондой болуп жатат. Ошон үчүн биздин билим берүү тармагына Биз азыр профсоюздукун тескерисинче управделамиге алып, мен өзүм жеке көзөмөлдөп, бүт лагерлердин бардыгын заманбап кылып куруп келатабыз. А профсоюздар 30 жыл бою миллиарддаган, триллиондогон сомдорду жеп коюшуптур. Азыр биз жедирбей ошонун баарын, путевкада бердирбей ошонун акчасынын бардыгын ушундай лагерлерге жумшап келатабыз. А сиз кайра профсоюзга сурап атасыз аны. Кезинде миллиарддаган каражаттар белгисиз багыттарга жумшалып, жолдомолордун башаламан берилиши, элге тийиштүү болгон пансионаттар, лагерлер жана санаторийлер менчиктештирилип, объекттердин абалы согуштан кийинки көрүнүштөй абалга кептелип калган эле. Бул башаламандыктарга чекит коюу максатында мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2028-жылга чейин федерация эсебинен санаторийлерге жолдомо берүүгө мораторий киргизилген. Ага ылайык фондко түшкөн каражат санаторийлердин курулушуна жана аларды оңдоого, алардын материалдык техникалык базасын жаңыртууга жумшалары кабарланган. 23 ноябрдан баштап жолдомолор берилбей калган. Ошол 24-жылы 20-жылдан бери чогулуп отуруп, ковидтен бери калып калган акчабыздын суммасы 414 миллион болчу. Андан тышкары 24-жылдын этеги менен бул жыл жыйынтыктайт 600 миллиондон ашык акча чогулган. Эс алуу фондунда 25%дан себептегенде өзүңөр белгилүү болгондой, айлыктар көбөйгөн сайын 0,25% көбөйүп, ошондо 600 миллион ашык чогулган. Ал эми 25-жылдын жыйынтыгы менен 750 миллиондон ашык акча болгон. Ошондо жалпысына бүгүнкү күндө 24-25 жылдын акчасын эсептеп чыкканда баш аягы 2 миллиард сом болот. Ошол 2 миллиард сомдун бардыгы тең бүгүнкү күндө президенттин тапшырмасы менен толук профсоюздун санаторий пансионаттарына, курортторуна, лагерлерге жумшалып жатат. Алгачкы жыйынтыктарга ылайык мыйзамсыз берилип кеткен мүлктөрдү кайра кайтарып алуу аракеттери көрүлүп, айрымдары соттук кароолордо турат. Федерация санариптештирүү алкагында иштерди да алып барууда. Бул келечекте ар бир жумушчуга бирдей кам көрүүгө шарт түзөт деген ишеним бар. Электрондук документтерден баштап бүгүнкү күндө жана учет саясаты жана биздин мүчөлөрүбүздүн каттоонун бардыгы тең санариптештирип бүттү десек болот. Жалпысынан азыр деген мынакей тиркеме иштелип чыгып атат. Ошондуктан келечекте мына жылдын этеги менен тиркеме ишке кирет. Ал тиркемеде ар бир биздин мүчөбүз биринчи ирет деген өзүнүн канча акчасы которулуп атат, жанагы окшо акча кайда кете алат мүмкүнчүлүк алат. Экинчисинен бул деген жолдомолорду онлайн каттоодон өткөн мүчөлөрүбүз ала алат деген мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ал эми ошол эле учурда азыр көбүнчө биз профсоюзга киргенде эмне алабыз деп калышты. Ошондуктан биз деген биздин мүчөлөрүбүзгө кызыктуу болуш үчүн дисконттук карталарды киргизгенбиз. Азыр деген дисконттук карталардагы анча биздин 400дөн ашык Кыргызстан боюнча кафе, ресторандарда жана лабораторияда, больницада, сулуулук салондорунда бүт жерде деген мындайча айтканда скидкаларды берип мүмкүнчүлүк түзүп атат. Ар эми санариптештирүүнүн ошол экинен бир 350 мың мүчөбүз болсо, ошол экинен 15%дай бүгүнкү күндө электрондук каттоодон өттү. Жылдын этегине чейин толук баарыбыз тең электрондук каттоодон өтөбүз. Белгилүү болгондой, 2023-жылы мамлекет башчысынын демилгеси менен уюмга тийиштүү болгон 16 эс алуу объекттери убактылуу президенттин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Ага ылайык атайы түзүлгөн дирекция 2 жылдан бери курулуштарды жана оңдоп түзөөлөрдү жүргүзүп, материалдык техникалык база толугу менен жаңыланып жаткан айтылууда. Салыштырмалуу киреше булагы дээрлик 2 эсеге жогорулаган. Жалпысынан айтып кетсем, быйыл биз 25-жылы
жалпы 15 объекттин көрсөткүчү 802 миллион сомду түздү. Бул мисалы профсоюз федерациясы башкарып аткан убакытка салыштырсак, бул көрсөткүч бир 2 эседен ашык көбүрөөк. Таза кирешесин айтып кетсек, мен белгилегендей мурун жалпысы чыгаш алуу болчу. Азыр болсо 150-200 миллион тегерегинде мен азыр таза киреше менен чыкканбыз. Белгилей кетсек, кесиптик бирлик бул кызматкерлердин эмгектик, социалдык, экономикалык укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн түзүлгөн өз алдынча коомдук уюм. Учурда уюмга 350 миңдей мүчө катталган. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Соморалиев, Регион, Бишкек.